Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбызга Аллахтын тынчтыгы болсун, саламы болсун. Аллах таалама чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбызга Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават жана саламдар болсун. Ал эми биз болсо ыймандуу жар издөө кызматыбызды баштайлы. Бүгүн берүүбүздө 31 жаштагы мырза жөнүндө айтып берели. Базар Коргондук мырза жөнүндө. Тилекке каршы бул мырзанын майыптыгы бар, эки көзү көрбөйт. Аяш атасы кайрылды эле бизге смс жазып сүйлөшкөнбүз WhatsApp'тан. Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районунун тургуну 31 жаштагы мырза өзүнө ыймандуу жар издейт. Мырза мурда үйлөнгөн эмес, бирок көчөдө көргөндө эле басып жүрөт. Эч кимге муктаждыгы жок, мечитке барат, 5 маал намаз окуйт экен. Үй жайы бар, жашоодо муктаждыгы жок, ата-энеси менен бирге жашайт. 3 бир тууган, бир эжеси жана бир карындашы бар. Алар турмушка чыгып кетишкен. Ушул мырзага турмушка чыгамын деген кыздар болсо жакшы болот эле. Ар кандай мүмкүнчүлүгү чектелген болсо деле эс акылы бар жар керек дейт. Туура айтып атат Аяш атасынын сөздөрү. Эгерде адамда акыл эле боло турган болсо, калган колунан, бутунан, денесинин бир жеринен бир майыптыгы боло турган болсо, ал адам үйлөнүш керек, ал адам Алланын ибадатын аткарууга, сөздөрүн угууга милдеттүү болуп калат да, анткени акылы бар да. Адамды башкара турган, өз алдынча жашоосун куруп кете ала турган мүмкүнчүлүгү бар акылы менен да. Ошондой кыздар болсо кайрылсаңыздар болот да. Мындай бутуңуздардан, же болбосо колуңуздардан майыптык болсо дагы боло берет дейт. Анан мурда турмушка чыгып, бирок ажырашып кеткен болсоңуздар деле болот экен. Бир баласы болсо деле дейт да. Туугандар, эми урматтуу айымдар, эгерде бул мырза менен таанышып көрүүнү, жакындан таанышып көрүүнү, алгач телефондон сүйлөшүп аласыздар, мүмкүн сүрөтүн көрөсүздөр. Аяш атасынын да номери бар, бизде андан дагы сурасаңыздар болот сыры жөнүндө. Жакшы билет да. Эгерде бир адам жөнүндө маалымат биле турган болсоңуз, анын кошунасынан, анын тагы досторунан сурасаңыз болот да. Мына мүмкүнчүлүк бар, сурап алган. Аяш атасы мына чалып дагы сурасаңар айтып берет кандай мырза жөнүндө. Мурда көрүшкөн, анан кийин көрбөй калган экен да. Телефон номери 0770 454 740 0770 454 740 ушул номерге WhatsApp бар экен, ушул номерге чалып, же болбосо SMS жазып байланыш кылсаңыздар болот. Негизи бул онлайн интернет аркылуу таанышып коюу менен гана чектелбешибиз керек да, туугандар. Онлайндан кийин мындай жолугушуу кылып, андан кийинки көп күчтү аткарасыздар да, эмичи. Жөн гана мындай телефон менен сүйлөшүп коюу менен эч кандай жумуш бүтпөйт, бирок ошол чоң жумушту кылганга аябаганда бир өбөлгө түзө турган нерсе да бул.